Баткен районунун Карабулак айылындагы негизги суугат каналы ремонтко муктаж. Ал аркылуу аймактагы 1000 гектардан ашык жерге суу берилиши керек. Бирок жоготуунун көптүгүнөн дыйкан талаалары жылда чыгымга учурап келет. Ички чарбалык канал болуп эсептелинет. Бул жерде суу келгенде 1 кубка чейин суу келиш керек, бирок жанагы ремонтсыз калгандыктан суу 50%га чейин, 40-50%га чейин потерясы бар да, жоготуу. Сууга суу көйгөйү Карабак айыл аймагында да оорчундуу. Карабак айыл өкмөтүндө сууга суу маселеси 4 күлдөн ичебиз, жетишсиз. Анан жерден чыккан суулар боюнча мен да сунуштарды бердим. Ганжак каналы, скважиналар аркылуу ошолорду оңдоп берсе, биздин сууга суу маселебиз чечилет эле. Ушул эле Карабак айылынын тургуну Курбанбек Сапаровдун өтүнүчү жазгы үрөн менен убагында камсыздоо. Дыйкандын айтымында дубанга жаз эртекелери эске алынбай, жылда мамлекет тарабынан берилчү үрөн кеч келип, талай ээлерин убарага салат. Январь ичи бизге үрөн келип түшүш керек эле. Себеп марттын 20-сынан баштап эгилет. Адамдар биз үрөн сатабыз. Бизге азыр адамдар берип атат. Мага 200 кг, мага 500 кг, мага 300 кг баарын алам деп. Ушул амал өтүп кетет да. Үрөндү алып келет айыл чарба. Себеп процесси өткөндөн кийин алып келет да. Анан албадыңар деп претензия койду. Муну алдын алса жакшы болот эле. Мына ушул өңдүү жылда кайталанган көйгөйлөр облустун жазгы талаа иштерине карата даярдыгын талкуулаган жыйында көтөрүлдү. Айыл чарба министри дыйкандардын суроо талаптарына жооп берип, быйыл үрөн менен камсыздоо өз убагында болоорун айтты. Ал эми ирригация тармагына акыркы 2 жылдан бери чоң көлөмдөгү каражат бөлүнүп, бардык муктаждыктар ирети менен чечиле баштаганын, ага карабастан сууга суунун альтернативдүү ыкмаларын өздөштүрүү менен суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун жолдорун табууну кошумчалады. Ошондой эле министр өткөн жылга салыштырмалуу быйыл жер семирткичтер арзан болоорун билдирди. Үрөн боюнча муктаждыктар бар. Bundan 3 gün murun Leylik rayonuna üröndөрдүн birinci partiyası geldi 120 tonna. Bu bir. Ikincisi былтыр Украина менен Россиянын ортосундагы кризис. Ошонун жыйынтыгында вагондар кечирээк келип, бираз күндөрүндө кечүү болгон. Быйыл болсо биз быйыл алып келген жери жок, себеби былтыркыдан калып сактаган үрөндөрдүн көлөмдөрү бар. Быйыл кечүү жок. Министр Сары Таш токойчулугунун Алмалы участогунда да болду. Анда токойду коргоонун натыйжалуулугун арттыруу боюнча тапшырмалар